Покровка айыл аймагындагы бул кичи футбол талаасы мындан 3-4 жыл мурун курулушу башталып, бүгүн гана пайдаланууга берилди. Алгач анын каржылоосу түрткү берүүчү гранттын эсебинен башталып, толук аягына чыгаруу үчүн Покровка айыл өкмөтүнүн бюджетинен 1 миллион 900 миң сом бөлүнгөн. Мини футболду Жылаң мектеп окуучуларына деп район боюнча мектеп окуучулары Жылаң спорт залда ойнойсуздар. Кыргызстандын ичинен биздин райондон да жакшы инсандар чыгып, желбиреткен балдарыбыз көп болду. Бул футбол ойноочу кичи талаа бир гана мектеп окуучулары үчүн болот. Спорттун бул түрүн мектептен баштап өнүктүрүү үчүн мындай чечим кабыл алынган. Ден соолукту чыңдагыла, жалаң ушу жакшы ийгиликтерге жетишип, жакшы спортсмен болуп жүрөбүздөр. Анан ушу эл журтума да чоң рахмат, себеп дегенде ушу кол кабыш кылып, жашынакай кылып аксакалдарыбыз, жаштарыбыз баары келип ушу жапатырмак келип ушу стадионго ээ болуп атабыз. Футболду кичи талаанын салтанаттуу кызыл тасмасы кесилип, мында алгачкы оюн үчүн байге сайылып, район боюнча 12 команда кызыктуу оюн көрсөтүштү. Асема футболду жакшы ойнойт. Ал сыяктуу футбол сүйүүчүлөр үчүн элетте мындай шарт түзүлүп жаткандыгына кубанычта. Уже экинчи газондун ачылышы болуп атат. Буга чейин берки жакта газондо тренировка кылып, азыр экинчи газондун ачылышы. Ойногонум уже 9 жылдан ашты. Быйыл 9-чу жыл болуп келатат буюрса. Газон жок кезде биз кантип эле поледо ойночук, кышында карда ойноп жүрчүк. Азыр газон салып берип, кышында газондо ойноп, өзүбүзгө да жакшы, ден соолугубузга да жакшы. Ачылыштарда башка айылдар менен ойноп турабыз, райондо келип турат. Бирлерди биринчи месте, экинчи месталарды алып кетишет. Травма көп албайсың, жерге таштак ойногончо газонго ойногон жакшы да. Райондо спортту өнүктүрүү үчүн дагы бир ири долбоорлордун бири бул жаш өспүрүмдөрдүн спорт мектебинин курулушу. Анын имараты мамлекеттик бюджеттен салынып жатат. Жалпы наркы 40 миллион сомду түзөт. Курулушу аяктап калса, райондогу эң мыкты спорт мектептеринин бири болот. Куда кааласа акча бөлүнсө, үстү жабылып, эшик терезеси талас дагы Урмат деген жигитибиз бүтүрүп, салып берип, ички жумуштары баштала турган деңгээлге барып атат. Куда кааласа районубузда спорт тармагы өнүгүп, спорт тармагына көңүл жакшы бурулуп атат. Ал эми спорттук жеңиштерден алынган көрсөткүчтөр боюнча райондо ийгиликтер көп. Өзгөчө дүйнөлүк аренада аты чыгып жаткан Жоламан Шаршембеков өңдүү жаш спортчулар айылдагы балдар үчүн чоң дем күч берет. Мүмкүнчүлүк болуш үчүн биринчи эле спорт объекттер керек да. Өзүңүздөр көргөндөй мына жаңы биздин районго биринчи спорт объект Туратбек акайыбыздын демил кезинен өкмөттөн акча бөлүнүп 3 жылдан бери курулуп атат. Ар бир айылда тайгазандар курулуп, аттаптаган азыркы жаш балдар көбөйдү. Анан кийин могу грек-рим күрөш боюнча единоборстводан күрөш жагына жаатында күчтүү. Ушул жака азыр көп басым неметишип, балдар ошол жака көп тырышат. Улуттук оюндан Көкбөрү менен Ордого азыр көп ашыгышат. Спорт бул дени сак өлкө. Андыктан аймактарда да спортту өнүктүрүү үчүн баардык күч аракеттер жумшалып жатат. Жана мындай демилгелер үчүн колдоо көрсөткөн демөөрчүлөр да арбын. Рахат Бейшалиева, Чыңгыз Бокошев, Зина Ахматова, Манас району.